колдоп берет элем, керек деп атам. Бирок мунун караңызчы, Чыңгыз Азаматович, сиз дипломатсыз. Мына фондтун макамы жөнүндө 3-берененин 3-пунктунда жазылып турат да. Фонд дейт өзүнүн алган милдеттенмелери жөнүндө тараптардын алдында жооп бербейт дейт да. А тараптар дейт фондтун алган жоопкерчилигине жооп бербейт дейт. Бул деген ата-энеси бар, бирок ата-энеси жок. Бирок бала бар, ата-энеси жок деген сөз. Муну кандай түшүнсө, эгер мол мага караганда эстүүрөөк болгон кишилер мүмкүн түшүндүрүп берер, муну трибунадан турат. Бул не деп түшүнсө болот ушуну? Мына сизге түшүнүктүү тил менен жазылып тур. Фонд не отвечает перед обязательством сторон дейт. А фонд учреждает стороны. Эки мамлекет түзүп атат да. Кандай дейсиз? Хан Кенсанбаевич, здесь у нас вот на практике есть очень много юридических таких спорных ситуаций. Адахан Кенсанбаевич, у нас вот, и по практике, когда хозяйствующие субъекты решают или стараются урегулировать какие-то спорные вопросы, правительство не несут ответственность. То есть это между хозяйствующими субъектами будет решаться вопрос. Если идет в частном порядке претензии со стороны получателя, бенефициара и кредитующего, они рассматривают и урегулируют вопросы между собой. Правительство сторон, учредителей не вмешивается в этот процесс. Так получается, фонд ни перед кем не отвечает? Отвечают перед кем? Перед залогополучателями, перед заемщиками. То есть это хозяйствующая деятельность. Здесь правительство не будет отвечать за это. Правительство не будет. Мамлекет. Өлкө. Ратификациядан өтүп аткандан кийин демек өлкө мойнуна алат ушул жоопкерчиликти. Эгер эртең бирөөлөрдөн арыз түшкөн болсо, мамлекет кийлигише албайт. Туурабы? Ай азамат, мына бүттү. Анан айтып атабыз, биздин ишкерлер ушуну күтүп атат. Ишкерлер минтип атат. Ишкерлериңер эртең алат ошол жактан. Жанагындай капканга түшөт. Булар шартын өзгөртүрдү. Шарты боюнча мынчадан төлөшүбүз керек эле, булар алгандан кийин өзгөрттү деп бизге арыз жазат депутаттарга. Анан силер айтасыңар, мамлекет кийлигише албайсыңар. Фонд өзү билет. Мына устав ошондой. Чыңгыз Азаматов, мен башкаларга түшүндүрбөйм. Сиз төрага катарында айтсаңыз, дипломатсыз. Я извиняюсь, Адахан Кенсанбаевич, это... Сейчас, не вам задал вопрос, я получил ваш ответ. Төрага, кандай дейсиз? Тараптар дейт, фондтун алдында жооп бербейт дейт. Фонд тараптарга жооп бербейт дейт. Бул менин түшүнүмчө. Так. Адахан Кенсанбаевич, мындай бул жалпы практикасы. Мисалы юридикалык жүзү бар го, уюмдар. Ошол жакта негиздөөчүлөр жана уюм ушундай эле жазып турат. Эми караңыз. Ушул кредит күтүп аткан ишкерлер уктуңар. Эртең фонд тарабынан езилген силерге бир шарт түзүлүп калган болсо, кыргыз мамлекетине кайрылбагыла деп атасыңар, туурабы? Болду. Мен муну 4 колдоп каршы чыгам ушуга. Ошол процедурный сиз добушка койбойсузбу эми, эзип отура бересизби эми? Бар же жок кылайлы да. Жок, суроолор келип чыгып атат. Эзип отурганда, Нурлан мырза, эзип отурганда бирөөнүн тоюн өткөрүү жөнүндө маселе болуп аткан жок. Мына уставты талкуу кылып атабыз. Уставты сизге эки сунуш түштү. Бирөөгө биз айтып атабыз, добушка коюңуз деп. Экинчиси өзүнүн сунушун берип атат. Сиз ошону эле коюп коюңузчу. Мен айтып атам да сизге, мен суроо сунушту бердим. Бергенде сиз добушка коюуга милдеттүүсүз. Добушка коюш үчүн бардык тарапты угуш керек бул киши. Азыр бүт эми комитет мүчөлөрү сөз айтышы керек, андан кийин биз добушка коебуз. Мына уставты азыр колума тийди. Мен уставтан бир эле позицияны суроо бердим. Жоопту алдым. Силер колдоп берип койгула, элдин алдында силер жоопкерчилик албайсыңар деп атат. Фонд дагы ага жооп бербейт деп атат. Бүттү. Башка суроолор жокпу? Башка суроолор жок. Урматтуу кесиптештер,